түшүнүштөн жүргүзүп атасыздар. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде мындан 2 жыл мурда түзүлгөн. Негизинен аталган парк уникалдуу жаратылыш байлыктарын, сейрек жана жоголуу коркунучуна турган жалпайы жаныбарларды сактоо максатында уюштурулган. Ал эми бул жай түзүлгөн күндөн тарта эмгектенип келе жаткандардын катарын Акен Кенжебаев толуктайт. Айтымында буга чейин жетиштүү шаймандардын жоктугунан бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон. Эми мындагылардын келиши алар үчүн чоң кубаныч болду. Мына азыр Кудай ашы 3 жылдан бери өсүш болуп атат. Токойдо деле, чөптө деле кийиктердин өсүшү жакшы көрүп атабыз. Анан кийинки ушу кубанып атканыбыз мына бүгүнкү эң кубанычтуу күн ушу бүгүн деп айтсак болот. Келген аппараттар бүт келип атат, мына аттар келип атат жабдыктары менен. Долбоордун алкагында кеңсели кемеректер, атайын техникалар жана 10 даана токулуу аттар берилди. Токойчуларга жардам берүүнүн башкы максаты дүйнөлүк маанидеги био ар түрдүүлүктү коргоодо жана сактоодо, ландышафттык ыкмаларды илгерилетүү жана Кыргыз Республикасынын Батыш Тянь-Шань тоолорундагы жер жана токой ресурстарын туруктуу башкаруу болуп саналат. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы мындайча айтканда бир бактылуу бир мамлекеттик жаратылыш парк деп айтап кетсек болот да, себеби мына түздөн түз чоң колдоо келип атат. Мен ойлойм ушул биздин кызматкерлер бүгүнкү алган жабдууларын максаттуу пайдаланып, туура иштерге жумшаса, Кудай буйруса, биздин Токтогул районундагы Алатай мамлекеттик жаратылыш паркынын табияты сакталып, ушул уникалдуу кооз жаратылыш комплекси сакталуу менен Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндөгү бир уникалдуу кооз бурч катары сакталып калуу ниетиндебиз да. Азыркы учурда Алатай жаратылыш паркында Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарларды көрүүгө болот. Алар илбирс, күрөң аю, сүлөөсүн бүркүт жана башкалар. Парк үчүн эң негизги андагы биологиялык ар түрдүү баалуу жоголуу коркунучта турган өсүмдүк менен жаныбарлардын түрүн сактоо жана коргоо. Аларды генетикалык түзүлүшүн жана табигый процесстерин окуу жана андагы өзгөрүүлөрдү байкоо. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай моундай шаймандар, ошол эгерлерге керектүү болгон дүрбү, аттар менен, эр токумдары менен, мондай жабдыктар менен бардык нерселер келип отурат. Бүгүнкү күндө жалпы суммасы 3 миллиондон ашык, 3 миллион 150 миң бүгүнкү күндө тапшырып азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биздин ошо Бириккен Улуттар Уюмунда бүгүнкү күндө Токтогул жана Тогуз Тороо 2 райондо чоң долбоорубуз болуп жатат. Батыш Тянь-Шаньдын био ар түрдүүлүгүн коргоо боюнча. Бул долбоордун негизги максаты ушул био ар түрдүүлүктү коргоодо мындай комплекстүү экосистема деп ландшафттуу башкарууну алдыга жылдырууда максатчы. Анткени биз баарыбыз түшүнөбүз, что бир эле токой эмес же жайыт эмес, мындай үзгүртүк кылып, бөлүкчө кылып караганга болбойт да башкарууга. Ошондо экосистеманы ландшафттык башкаруу деп общий карашыбыз керек. Ал жерде токойдагы, жайыттардагы бардыгы бир да. Бүгүнкү күндө паркта 18 кызматкер иштейт. Үзгүлтүксүз өткөрүлүп турган илимий иштердин негизинде Алатай мамлекеттик жаратылыш паркында Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөрдүн 450 түрүн, сойлоочулардын 199 түрүн, канаттуулардын 111 түрүн аныкташкан. Диана Раймжанова, Бекмамат Алишер уулу, Токтогул району.